Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мьянмада нефрит асыл таштарын табабыз деп жыл сайын ондогон кишилер кооптуу кендерде каза табууда. Британия климаттын өзгөрүүсүн тескөө үчүн табигый кен байлыктарын иликтөөдө. Ошондой эле келечекте кийимдерибиздин түсү кубулуп турса кандай болмок? Бул жана башка технология жаңылыктарын көрсөтөбүз. Мьянмада нефрит асыл ташынын дүйнөдөгү эң ири кендери жайгашкан. Нефрит өндүрүшү жыл сайын 30 миллиард долларды айлантат. Бирок 100 миңдеген мигранттар эски кендерден өмүрүн тобокелге салып таштын сыныктарын теришет. Биздин кабарчыбыз ал аймакты көрүп келди. Мьянманын түндүгүндөгү нефрит кенинде жүк ташыган унаа кендин калдыктарын талаага төккөндө миңдегендер баалуу таш издөөгө шашат. Мьянмада дүйнөдөгү эң чоң нефрит кендери жайгашкан. Бул индустрия жылына 30 миллиард долларга бааланат. Нвенве сыяктуу мигранттар кендин калдыктарынан нефрит издеп жан багат. Аймакка жаңы келгенимде кенде иштегендерге суусундук, тамак сатып жан бактым. Көбүрөөк акча табалы деген максат менен кызым экөөбүз кендин калдыктарында нефрит издей баштадык. Азыркыга чейин баалуу эчтеке таба элекмин. $5 бааланган кичинекей нефритти гана таптым. Жолум болуп баалуу таш тапсам, үй бүлөмө азык-түлүк сатып алам. Нефрит кендеринде кырсыктар көп катталат. Кырсык көп болот. Нефрит издеген эркектер кооптуу болгонуна карабастан, аскадай болгон карьерден чуркап түшүп нефрит издешет. Жер көчкү болгондо дагы кенде иштегендер жабыркайт. Мьянма өкмөтүнүн маалыматына ылайык, быйыл кенде иштеген 110 адам каза тапты. Нефрит издеген мигранттар арасында баңгизат дагы чоң көйгөйгө айланды. Мьянмада героиндин баасы $1 жетпейт. Баңгизатка көбүнчө өспүрүмдөр байланып калууда. Жумушубуз абдан оор, ошондуктан баңгизат колдоном. Мени эс алдырат. Баңгизаттын жардамы менен күнү түнү чарчабай, эс албай иштесе болот. Нвенвенин кызы Хтет Кю ата-энесинин кенде иштешин каалабайт. Чоң таш басып калышы мүмкүн. Алар ишке кетер замат сарсана болом. Тирүү келишсе экен деп корком. Бир күнү турмушумду өзгөртө алган, кыялымдагыдай нефрит табам деп үмүттөнөм. Бир аз баалуу таш табам деп өз өмүрүн тобокелге салган миңдеген мьянмалыктар. Бул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Ал үчүн биздин дарек bbc.com/кыргыз. Дүйнө климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусу керек деген тыянак чыгарды саясат, бизнес жана илим тармагындагы лидерлер. Алар иштеп чыккан билдирүүдө аламат тууралуу алдын ала эскертүү системаларын өнүктүрүү жана инфраструктураны жакшыртуу чаралары каралган. Британия жыл сайын дээрлик 2 миллион тонна көмүр кычкыл газын кармап кала алчу чым саздарды иликтөөдө. Шамал тегирмендер жаңыланып турчу энергия булагы. Шотландиядагы шамал тегирмендер жылдын биринчи жарымында өлкөдөгү баардык үйлөргө жеткидей энергия өндүргөн. Бирок келечекте көмүртекти азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштүн алкагында жердин астындагы чым көң жер маанилүү жана баа жеткис булак болушу мүмкүн. Бутумун алдындагы саз катмарлар көмүртекти сактоодо өтө маанилүү. Анткени саз ным бойдон тургандыктан өсүмдүктөр жок болгондо да ал кургабайт жана чирибейт. Анын ордуна көмүртек катмарлар да сакталат. Ошондуктан ал чоңойгон сайын көмүртекти өзүнө сиңирип алып жер астында кармайт. Пайдалуу жердей көрүнбөшү мүмкүн. Бирок таң калыштуусу бүтүндөй Британиядагы токойлорго караганда саз жерде көмүртек 20 эсеге көп сакталат. Дал ошол себептен ал өтө маанилүү. Тилекке каршы Британиядагы саздак жерлердин 80% начар абалда. Ал себептен климаттын өзгөрүшүнө каршы жакшы салым кошпой келет.
Шотландиянын Ыракы аймагындагы бул саздак жерде чыккан өрт 6 күн бою күйгөн. Анда кылымдар бою сакталып келген көмүртек абага учуп кеткен. Бирок саз жерге келтирилген ар кандай зыян ал жердин көмүртекти сактоо жөндөмүн жоготот. Биз мүмкүн болушунча мындай жерлер көп көмүртек сактаса экен дейбиз. Андыктан жерди калыбына келтирип, абалын жакшыртып, ал көп көмүртекти өзүнө сиңиргендей кылсак деп аракет көрүп жатабыз. Ошондуктан RSPB сыяктуу айлана чөйрөнү коргоо уюмдары өздөрүнүн гана коруктарын эмес, ага жакын жайгашкан айыл чарба жерлериндеги саздак аймактарды да калыбына келтирүүдө. Агып келген суу мурда кургап калып, саздак жерлер бузулган. Учурда биз чым чөптөрдү орноттук. Суу дамбадан келип, мурда кургап турган бул аймакка жайылып келди. Эми саз терең. Бул абдан жакшы жана нымдуу. Ичинде мох өсүмдүк бар. Ал сазды сактап, атмосферадан көмүртек сиңирип алат. Муну менен жаңы саз жер пайда болуп, активдүү саздак жерге айланууда. Дүйнө жүзүндө көмүртектин атмосферага бөлүнүп чыгышы үчүн чараларды көрүп жатканда, бул саздак жерлер парник газдарын жер астында сактоодо маанилүү роль ойнойт. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктары программабызды улантабыз. Талибан менен сүйлөшүүлөр токтотулганга байланыштуу президент Трамптын Афганистандагы өкүлү АКШ Конгрессинин комитети алдында жооп берүүгө чакыртылды. Сенаттын тышкы иштер комитетинин төрагасы билдиргендей, Залмай Хализат Афган тынчтык планы тууралуу маалымат берүү талаптарын аткарбай келгендиктен улам 2 аптада комитет алдында жооп берүүгө чакыртылды. Жаңы Зеландияда 6 ай мурун Крайстчерч шаарында 2 мечитке кол салуу болгон соң, өлкө курал жарактуу көзөмөлдөө мыйзамын бекемдөөнү көздөп жатат. Мечиттерге каршы чабуулда 51 киши каза тапкан. Мындан ары ар бир курал каттоого алынып, анын лицензиясы кыскартылат жана куралды мыйзамсыз саткандарга каршы жаза күчөтүлөт. Бүгүн Кениянын айрым бөлүктөрүндө малярия илдетине каршы дүйнөдөгү эң тоңуч вакцина таратыла баштады. Буга чейин вакцина Африканын Гана жана Малави өлкөлөрүндө таратылган. Жакынкы 3 жылдын ичинде 300 миңден ашуун баланын эмделиши күтүлүүдө. Малярия илдетинен жыл сайын 400 миң киши каза табат. Алардын жарымынан көбү жаш балдар. Индиянын борбору Делиде абанын булганышына каршы күрөшүү үчүн ноябрь айынан тартып менчик машиналарга тыюу салынат. 4-ноябрдан тартып менчик унаалар жолдорду күн алыстан 11 күн гана колдонууга акылуу болот. Дели шаары дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаарлардын бири. Алан Тоң Азиянын муз кишиси деп дагы белгилүү. Ал музга көмүлүп медитация кылуу менен алектенет. Тропикалык климатта жашаган киши үчүн бул оңой иш эмес. Ал биринчи жолу Арктикада мындай медитацияны башынан өткөрүп, эми Куала-Лумпурда аны кайталоого умтулуп келет. Өзүңдү башкара билүү абдан маанилүү. Суукка чыдаганды үйрөн. Өзүмдү сергек жана күчтүү сезем. Менин атым Алан Тоң. Азиялык муз киши деген кайман ат менен көбүрөөк белгилүүмүн. Арктиканын талаасында жаратылыш менен болгон байланыш эч алмаштырылгыс. Ал жактагы энергия таптакыр башкача, аябай таза жана жан дүйнөңдү ойготот. Биз тропикалык өлкөдө жашайбыз. Бизде катуу суук болбойт. Андыктан муз сатып алдым. Жалпысынан 120 килограмм музду сууга салганыбызда суунун температурасы -1 градуска чейин түшөт. Муз сууга түшкөн алгачкы 20-30 секунд өтө оор. Муздак суудан качып чыккың же кыйкыргың келет. Суунун муздагы сөөктү какшатат. Бирок сууга бир кирген соң, сонун сезимдердин туу чокусуна жетесиң. Адатта муз салынган сууда 20 мүнөткө чейин жатам. Чыны менен акылың тунук болуп, мурда болуп көрбөгөндөй күч кубат аласың. Чыйралып, мээң сергей түшөт.
ысык кишекен электр унаалары барган сайын жакшыртылып, рекорд кое баштады. Бул жана башка технология жаңылыктары биздин бүгүнкү клик баяндамабызда. Визуалдык жана интерактивдүү панели бар электр унаасы. Франкфурттагы автосалондо Кытай Байтан үлгүсүндөгү унаасын дал ушул өзгөчөлүктөрү менен айырмалангысы келди. Дүйнөлүк ири компаниялар электр жана гибрид унааларын көрсөтүп жаткан чакта Кытайдын Airways компаниясынын электр унаасы шоуга чейин 15 000 километр жолду басып келип, Гиннестин рекордун жаңылады. Бирок бул айдоочусуз электр унаасы 1 километрге жетпеген аралыкка чейин жүрүп бара алат. Эстония менен Польша өзү жүргөн унаасын биринчи жолу коомдук жолдордо сынап көрдү. Долбоордун максаты музей же соода жайлары сыяктуу белгилүү жерлерге баруучу коомдук транспорттардын жетишпестигин азайтуу. Евробиримдиктин колдоосу менен сыноо 8 өлкөдө өтөт. Түсү өзгөрүүчү кийимдерди жана бут кийимдерди көрдүңүз беле? Бул бут кийимдер кайра программаланчу сыя менен басылып чыккан. Ал жарыктын өзгөрүшү менен түсүн өзгөртөт. Массачусетс технология университетинин окумуштуулары аны фотохамелеон деп аташты. Анткени ал түсүн өзгөртө алчу жаратылыштагы хамелеонго окшошот экен. Белгилүү болгондой, түстөр ультрасыя жарык менен көп жолу өзгөрүп, кайталанышы да мүмкүн. Apple компаниясы iPhone 11 уюлдук телефонун, Apple кол саатын, оюндардын деталдарын жана TV кызматтарын презентация кылды. Суроо талаптын төмөндөшүн токтотуу үчүн компания жаңы телефонго көбүрөөк камера жана тезирээк иштөөчү процессор кошкон. Мындан тышкары Apple TV Plus ноябрда 100 өлкөдө иштей баштайт. Ал Apple каражаттарында 1 жыл бою акысыз болот. Муну менен ал Netflix'ке олуттуу атаандаш болчудай. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Алдыдагы дем алыш күндөрү Англиянын Премьер-лига оюндары улантылат. Ливерпуль Ньюкасл менен ойноп, дагы бир жеңишин камсыздоону көздөйт. Манчестер Юнайтед өз таласында Лестерди кабыл алып, сезонду жакшы баштоого үмүт кылууда. Юнайтед сезондун башынан бери 4 оюн өткөрүп, бир гана жолу уткан. Команданын чабуулчусу Маркус Рашфорд менеджери Оли Гуннарга өзүн көрсөтүүсү үчүн убакыт бериш керек деп айтты. Лионел Месси Неймардын Барселонага кайтышын колдой тургандыгын айтты. Месси Испаниянын спорт гезити менен маегинде бразилиялык жылдыз Камп Ноуга кайтып келүүгө зар экендигин айткан. Неймар 2017 жылы Париж Сен-Жерменге дүйнөлүк рекорддук суммага сатылганы менен жай бою Барсага келет деген сөздөр жүрүп жатты. Жаңылыктардын соңунда Жапонияда жайкы ысык тарай электе кар жаап жиберди. Бирок бул тамаша, уюштуруучулар ушундай жол менен эмики жайда Токиодо өтө турган Олимп оюндарынын катышуучуларын салкындатып турабыз деп үмүттөнүүдө. Бул жолу стадиондо 300 килограмм жасалма кар чачып көрүштү. Бул ыкманы дагы сынап көрүшмөкчү. Бирок бул ыкма канчалык пайдалуу болор экен? Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосту уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы таба аласыздар. Ал үчүн биздин дарегибиз BBC Кыргыз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт, тасма салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшүп турмакчыбыз. Бирок эмесе программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лондондо командабыздын атынан берүүбүздү көргөнүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.